Allahu akbar. Бүгүн 11 мартта Рамазан айынын 1-күнү. Анда мусулмандар эртеден кечке наар албай 30 күн орозо кармашы керек. Бул ислам дининдеги 5 парыздын бири. Мындан улам Рамазан айында ар бир орозо кармаган киши жасаган иштерин таразалап, жан дүйнөсүн тазалап, кечиримдүү болушу керектиги айтылат. Анан эми Рамазан айынын башталышы бул таң аткандан кечке чейин биз жемектен, ичмектен тыйылуу болуп эсептелет. Ошол жемектен, ичмектен болгон тыйылуу менен бирге эле биз тилибизди, көзүбүздү, кулакты, колду, бутту дагы туура эмес иштерден токтотушубуз бул өтө зарыл нерсе. Себеби Кур'ан-ы Каримде лааллакум таттакун, Рамазан айында таквадык кылгыла деп айтылат. Мына ошол биз таквадарлык менен Рамазан айын өткөрө турган болсок, бул Рамазан айынын эң негизги максаты болуп эсептелет. Бир ай бою ачка жүрүү адамдын организмин уулуу заттардан тазалап, энергия топтошуна өбөлгө түзөт дешет дарыгерлер. Бирок күндө дары ичип турууга муктаж же өнөкөт оорусу бар жарандарды эске алып, орозону кармоонун ниет кылган жарандар алгач дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп коюусу ашыкча болбойт. Орозо тутсак, бизге ошол эле баягы биринчиден тамак сиңирүү органдары, бул ашказан, уйку без, боор, өт, ичеги жакка бул нагрузка азаят дагы пайдасы болот да. Анан кийин баягы токсиндердин пайда болушу да азаят организмде. Токсиндер аз пайда болгондон кийин ооруларда, организмде ооруларда азаят. Орозо кармоодон боюнда бар аялдар, этеккири келип жаткан кыз келиндер, бала эмизген энелер, оорукчан адамдар бошотулат. Ал эми шарият боюнча балакатка жеткен ар бир мусулман орозо кармоосу парыз. Рамазан айында ооз ачып жана жапкан убакта ысырапкерчиликке жол берилбейт. Тескерисинче туура тамактануу жана орозону бузуп албоо сунушталат. Биз мына эртеден кечке жемектен, ичмектен тыйылып атабыз. Ал эми мен орозо туттум деп туруп эле кечинде жана өлчөмдөн ашык тамактанып алуу бул адепсиздик болуп эсептелет. Ошондуктан жанагы дасторкон үстүнө жетиптүү даам, жана ысык тамактар деген бул ашыкча нерсе. Өзү бул ооз ачарда ошол курсак тыныш 3/4 бөлүгү тойсо ошол өзү жетиштүү болуп эсептелет. Ана мисалы үчүн ооз ачып аткан кезде мына хурма менен, суу менен, анан жеңил тамак. Жалпы мусулмандарды ыйык Рамазан айынын келиши менен Кыргызстандын жаңы дайындалган муфтийи куттуктады. Ушул айда бир уртам суу, бир тиштем нандын баркын билдирген, муктаждардын абалын туйдурган улуу орозо айындагы сооптуу, дагы да ибадаттуу өткөрүүгө аракет кылалы деген тилегин жолдоду. Ыйык Рамазан айын жогорку деңгээлде өткөргөнгө аракет кылалы. Бардыгыңыздарды Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын атынан кирип келген ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктаймын. Ыйык Рамазан айында окулган таравих намаздарыбызды, туткан орозолорубузду, кайрымдуулук дасторкондорубузду, дуа тилектерибизди Кудай Таалам кабыл кылсын. Кармаган орозубуз кабыл болсун. Заманыбыз тынч болсун. Эли журт тынч болсун. Кыргызстандын элин бардыгын куттуктайм. Орозо айларыбыз, Рамазан айыбыз куттуу баяндуу болсун. Муфтият 2024 жылдагы битир садаканын өлчөмүн бекитти. Быйылкы орозо айында берилүүчү битир садака 1 адамга 1 килограмм 600 грамм буудайдын баасына барабар. Базар баасы менен алганда 1 адамга 50 сомдон эсептелди. Ал эми 3 килограмм 200 грамм хурманын баасы менен дагы берсе болот. Ал 850 сомду түзөт. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.